Мен Жайыл ата коомунун ичинде түзүлгөн Темиржан эне аялдар канатынын төрайымы Бекбиби Асанкулов Согунбековна болом. Ошол 2013 жылы бир коомго кирип, Жайыл Баатырдын эрдигин даңазалап, ошондой эле Темиржандын эрдигин даңазалап, аялдар канаты түзүлүп иш алып барып жатабыз. Анан Темиржан эне жөнүндө азыр баягы айтылган менен башка маалыматтарда китептери жок болгондуктан мен азыр ошол Суураккан Мамбеталиева деген эжебиз Темиржан эне жөнүндө жазган ыры бар эле, ошол ырды 8 мартка карата мен окуп берип коеюн. Темиржан апа ойлонуп, эмне айтаарын биле албай, кыйналып 3 күн алып жүрөт, ачылып сырын айта албай. Энеси менен кеңешип, Жайылга кайтам деп келет. Сөз учугун чубарда бурулуп Баатыр терс кетет. Темиржанга сөз баштайт, жакшы сөз жан эргитет. Жашыруун сырың бар беле, жаман сөз жанды кейитет. Баатырым, эми кулак сал, телмирип карайт Жайылды, ачууланбай угуп тур, көргөздү Кошой атаны. Бириңе бириң жөлөк деп, Кошой атам үйлөнтү, ай жыл өтүп арадан Асан Үсөн теке төрөлдү. Балдардагы бой жетип, ааламга даңкы угулуп, тууганда да душман көп, Баатыр атагын чыкты суурулуп. Ай көлүмсүзгө сынбагын, жубан кесир алды деп, тилимди алсаң Баатырым, айкан кызды алгын дейт. Ары карап сүйүндү, бери карап күйүндү, макул болуп Баатыры айканга нике кыйылды. Нике тою башталып, бүт баатырлар жыйылды. Жыл артынан жыл өтүп, Бегимжан Канымжан төрөлдү. 2-3 жыл өтүп арадан алар уулду болушту. Азан айтып сүйүнүп, Итике атты коюшту. Казак менен кыргыздын токтободу урушу, Жайыл колго түштү деп чабармандар угуду. Элинин бербей колуна баштарын кесип салыптыр. Жалгыз гана Итике ошол тирүү калыптыр. 40 күндүгү болгончо байбиче токол чаш жазып, кыл арканда отуруп, улуулардан ал качып, Баатыр менен уулунун 40 күндүгүн өткөзүп, көзүнүн жашы көл болуп, үмүтүн үзөт ал боздоп. Темиржан апанын максаты: жесир болуп отурбай, элимдин камын ойлоюн, Жайылдан калган күйүттө кара кийимим чечейин, жоо бетине кирейин, өлгөндөрдүн кайгысы чачтарымдын түбүндө, кыл аркандар Жайылды, жесир калдык биз байкош, жетим калды Итикем, эми жого аттанам, максатымды аткарып, ойлонтот катуу Темиржан, элимни эми сен үчүн өлбөгөн жерде каламын, кыргыздар менен ойнобо, аялдан чыккан көк Баатыр, өсүм өлүп калармын. Намызданып Темиржан, Абылай менен чабышам, ээн чөлдө мен өсөм, арстаны менен бир жатам. Айланайын жараткан, кичине арстан, чоң арстан, сары өзөнчүй жеримде, элим калар мөгдүрөп. Эң кичине арстаным, Итикемди жөнөтөм, кор кылбай чүйүн багып ал, тосчу беттиң өбөйүн, тирүү болсом өзүңдү чүй борундан көрөрмүн, айланайын каралдым, атаңдан өчүн алайын, катын Баатыр келди деп кол көтөргөс кылайын, эртең жого аттанам, аман бол эми каралдым. Темиржандын жого чыкканы: айланайын кыргыздарым, канадагы жоокерлер, эртең жого чыгамын, эркекче кийиптир, желкеге чачын түйүптүр, найза кылыч колго алып, шалк этме калканда калып, ээрчитип алып кыздарын, 3 күнү жолдо жүрүптүр, басайын десе баса албай, тар өтүк кийип алсынып, аскак дескек бараттым, көзүмдүн жашым агысып, жолдо карай сөз сүйлөп, кыздарымды жазаттым. Жаратканым жар болсун, айланайын жоокерлер, алдыңа чыккан атчандын башын кыя чапкыла, бак таракка илдирем кезиккен ар бир адамга. Жайыл Баатыр, Жайыл деп урам чакырып, эркекче сүйлөп бакырып, токтобой жолдо жүргүлө, алдыга көңүл бөлгүлө, колума тийген адамды камырдай кылып илеймин, чүкөдөй калчаймын чачамын, ий дегенге келтирбей, жүрөккө канжар басамын, атырылып сүйлөсө,
колу бутун байлатам, тили коргоп салаңдап, эс болуп калган кезинде муундарын чагалы. Башымдан жоолук болсо да, тебелетпейм жеримди, кул кылып бербейм элимди. Абылай тисең колума, башын кесип алдырам, чоң казанга салдырам. Эл жеп пышкан кезинде ит куштарга мүлжүтөм, башы жок калган денесин жоон санынан илдирем. Тилин кезип байлатып, өңөртүп кешек айдатам, ысыган чөлгө таштатып, жыландарды тойлотом. Айтарым айтып баратса, алдынан боз үй көрүндү. Тыныч жаткан казактар санасы санга бөлүндү. Жайылды жайлап койдум деп жаткан экен Абылай. Умаштай көзү ачылды, уйкусу анын чачылды. Жайыл, жайыл, жайыл деп жабыла чабыш салыптыр. Тополоң кайдан болду деп казактар айран калыптыр. Өтүрө сайып таштап мен өкүнүп кийин калбайын. Өтүп кетти дарты деп түрү бойдон кармайын. Абылайдан тайманбай Темиржан кирип барыптыр. Тура калып Абылай ургачыга алдырсам убалым ага жетсин дейт. Ширтеп калса кылычын өзүнө кайра ал тиет. Кумушту басып күйгүзүп кан токтотуп калыптыр. Кыжырланып Темиржан салгылашуу баштаптыр. Түн ичинде дүңгүрөп, добул басуу уруп дүңгүрөп, бир жагында кызыл суу, бир жагында кара суу, ортосунда чабышуу. Көтөргөнү көгүштү, кылкылдап найза жаркылдайт. Эки суунун ортосунда башталып элдер чабышты. Муруттары чычайып, жигиттери кулаптыр. Кашка тиши арсайып, аттары өлүп сулаптыр. Ке жокерин карасаң, колу сынып быркырап, козголо албай зыркырап, бирин бири тааныбай чабышып жатты эки жак. Жерде жаткан жыландай, сойлоп жаткан андан көп, үмүтүн үзүп жанынан, ыйлап жаткан андан көп, үй бүлөм көрбөй өлөм деп сана тарткан андан көп, кылыч кесип колдорун чолойгону андан көп, шалт этме кезип кулагын молойгону андан көп, найза чукуп көздөрүн олойгону андан көп, найзалар сынып кыны жок, чокморлор калып сабы жок, кыздарга кулак салалы, көнөктөрү тешилип, тизелери кезилип, кан акпаган жери жок, сапырылып кара жер, эмчектери эзилип, кара чачы жулунду, айласын таппай куруду. Зоот кыягын кийгиле, мактанып турган казакка ач бөрүдөй тийгиле деп ошондо Темиржан аскерине бакырды. Атына камчы чабылды, кабыландай камынып, тууну көздөй агылып, көк асаба кылкылдайт, жүрөктөрү зырпылдайт. Куралдарын жыйноого бир жоокердин алы жок, анда эмесе жоокерлер күн батышка жылалы. Каргыш тийген Абылай, баатыр деп сени ким айтат? Наздай сайып өлтүрбөй, шылдың кылып үчөнү, башын кесип өлтүрдүң. Көрүңө жатып өкүргүн, казак кыргыз бир тууган, бөлүшүп турган эмнең бар? Аялда болсом өч алам, эки көзүң чукутам. Алдап туруп өлтүргөн Абылай сенин бузугуң. Жараткан өзү колдосун, аял деп кордоп койбогон. Аялдан чыккан ак сүтү, казак кыргыз бир соргон. Эркек аял болушун 10 000 аскер дагы бар. Чабуул жасайм өзүңө, Абылай ханым угуп ал. Бир азыраак тынымда, дартымды айтып бугуп кал. Чабуулга чыгар кезимде мазарларга сыйынгам. Ори атам колдосун, абилетим ата колдо деп мен дагы барып алдына сыйынып ыйлап отургам. Элим турган кыйналып, эл жерим үчүн мен чыктым. Жайылдан болом зайыбы, Темиржан аттуу мен болом. Чынар чыкса чырпык бар, чык чабышка Абылай. Баатыр өлсө катын бар, кел чабышка чабылай. Ушул жерден катуу кыргын башталат. Темиржан эненин баатырдыгын биздин баардыгыбыздын милдетибиз, ушул апаларыбыздын каны төгүлгөн күндү эстеп туруу, аларга сыйынып туруу, 300 жылдан болгон ушундай жайыл кыргынында көрсөткөн эрликтерге таазим этебиз. Ошондуктан Жайыл ата коомунун мүчөлөрү дайыма биз эскерип, өзүбүздүн колумуздан келген иш чараны жасап жатабыз. Укканыңыздарга рахмат.